Адаттагыдай эле өзгөчө даамдарды менин баракчамдан таба аласыздар. Тоюмдуу тамактардын катарын толуктаган, ысыкта да, суукта да ар бир адамдын шилекейин чуурулткан өзгөчө даамдардын рецептин менен тааныштырам. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр, жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Бүгүн сиздерге дал ушул өзгөчө тамактын рецепти менен бөлүшөм. Алгач эле шартыңызга жараша этти тандап аласыз. Эт сөөгү менен болсо деле боло берет, шорпосу даамдуу чыгат. Кошулмалардын баарын кубик түрүндө кесип аласыздар. Эт, андан соң пияз, сабиз, полгорки, перец, кызыл, жашыл ар кандай өңдөрү болсо жакшы болот. Андан соң бир помидор, 2 чоң кашык томат кошосуздар. Татымына жараша туз, кара мурч, кызыл мурч жана бир аз сахар кошуп коесуздар. Сахарды биздин шорпонун өңү өзгөчө чыгуу үчүн бир аз кошуп коебуз. Өтө карарып кетпейт, өтө агыш болуп кетпейт, өзгөчө цветти берүү үчүн бир аз сахар кошулат. Андан соң 2 дана картошканы дагы дал ушул кубик түрүндө кылып кесип аласыздар. Картошканы салгандан кийин көпкө куурубайсыздар, 1-2 аралаштырып туруп эле кайнаган сууну куюп аласыздар, керегинче албетте. Сууну куйгандан кийин акырын отто 30-35 мүнөткө кайнатып бышырып алабыз. Өтө катуу кайнабаш керек, акырын кайнатыңыздар. Ал даяр болгончо биз күрүчтү даярдайбыз. Сууга күрүч жана татымына жараша туз, бир аз суусу азайганда зире саласыздар дагы. Май, сливочный масло, мен беловодский майынан колдоном. Бир аз суусу тартылгандан кийин кадимки ашты демдегендей кылып эле демдеп аласыздар. Күрүчүбүз даяр болгончо шорпобуз дагы бышып калды. Бул жерде перец, помидор, чеснок, кинза 4 нерсени майдалап туруп даяр шорпобузга кошуп коебуз. Өтө даамдуу, тамагыңыздардын даамын дагы өзгөчө сонун кылып берет. Ошондуктан тамак бышканда, почти даяр болгон убакта дал ушул азыктарды кошуп 10 мүнөткө демдеп коесуздар. Эми болсо кысыраган наныны даярдайлы. Бул кадимки слоеный тесто, магазиндерден эле алып жүргөн. Аны жука кылып жайып аласыздар дагы, керегинче бөлүгүн аласыздар жана жука кылып жайып аласыздар. Өтө жука эмес. Чыныңыздардын көлөмүнө карап, чыныңыздар чоң болсо чоңураак, майда болсо майдараак кылып туруп кесип аласыздар дагы. Бетине кааласаңыздар, мен көрсөткөндөй сүрөт тартып койсоңуздар болот, кааласаңыздар эч нерсе тартпай эле койсоңуздар да болот. Дал ушундай мозаикага окшогон сүрөттөрдү калтырдым жана жумуртканын сарысы менен майлап, бетине кунжут, сейтана себелеп 180 градуста 15 мүнөттө бышырып алдым. Бул өзгөчө каттамага окшогон кысыраган сонун болуп бышат. Андыктан ушул наны менен бергенге аракет кылыңыздар бул тамакты. Көрүп турганыңыздардай өзгөчө наныбыз да даяр болуп калды. Бышкан күрүчүбүздү дал ушундай тегерек кылып, шарик кылып жасап аласыздар. Шорпобуз дагы даяр. Эми идиштериңизге кооздоп коюп, фантазияны өзүңүздөр бул жерде иштетиңиздер. Кооздоп бере берсеңиздер болот. Даамына сөз жок. Ар бириңиздер жасап көрүңүздөр. Өзгөчө даамдуу тамак. Жолдошуңуздар өлө мактайт, мени кошуп мактайт. Шорполорду чыныларга куюп, кысыраган каттаманы коюп, бетине күрүчтү коюп алабыз. Өзгөчө кооздук албетте өзүңүздөрдүн көз каранды. Кааласаңыздар башкача кылып жасап алсаңыздар дагы болот. Мага ушул көрүнүш өтө жагат. Андыктан сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Мынакей достор, тамагыбыз дагы даяр болду. Кандай жасааларын баарын көрсөтүп бердим. Керектелүүчү азыктардын баарын мен текстте калтырып кетем. Жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Адаттагыдай эле мени да белгилеп коюңуздар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, көңүл бурганыңыздарга Ак Зор ашканасы ар дайым кызматыңыздарда.